Бүгінгі 3 декабрь айыптардың ел аралық күніне арналған райондық іс-шараға қош келіпсіздер. Маңайыңыздар қандай? Ешкіміз қалбастан бардығыз келді оқшайды. Келіңіздеріңе бүгінгі майрамымызды қадымге тойдағыдайғын өткөрілі, ең башқысы ойдағыдайғын өткөрілі дейдідағы бүгінгі кешемізден жақшылыққа жағымды шығармаменен Нұргиза Арсуғылова қызымыздың бір мықты шығармасыменен баштап аламын. Қанаке, келіңіздер. Нұргиза Арсуғылова. Әлемет жақшы тілек жарымыз дейкен бұл жерге шақырамыз. Сөз Панфилов райондық мемлекеттік администрациясының басшысы Алиасқаров Майыл Алиасқаровты шақырамыз. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын, урматтуу ушу кеченин коноктору, урматтуу биздин мекендештер, урматтуу ушул майрамдын ээлери.
Sizlerde bugünkü 3 dekabr mayıptardın el aralık günü de belgilenет eкен. Men айтат элем, sizlerden özüңүздөргө тиешелүү болгон bayramыңыздар менен Панфилов райондук мамлекеттик администрациясынын жана жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктайм. Men айтат элем, бул 365 күн Алла Таала күн берсе, ошо 365 күн сиздер биздин бүгүн кандай майрамдык маалайда отурсаңыздар, ошондой майрамды өткөрүшүңүздү каалайт элем. Сиздер баягы мен айтат элем, Алла Таала баарыбызды бул дүйнөгө сыноо үчүн жараткан. Ар бирибизге ар кандай даража берген, ар бирибизге ар кандай акыбал берген. Сиздерди балким бул дүйнөдө кичине ден соолугуңуздардан чектелген болсо, ошого сабыр кылып жашай турган болсоңуздар, мунун аркасында Алла Тааланын көп ажыр сыйлыктары бар. Сиздер аны жакшы билесиздер. Ошондуктан мен айтат элем, сиздерге Алла Таала бекем сабырдуулук берген болсун, үй-бүлөдө тынччылык берген болсун. Сиздер убактылуу дүйнөдө бир мүчөңүздөрдөн чектелген болсоңуздар, мен айтат элем, сиздер бизди менен кандай мүчөлөрү со адамдар кандай боло турган болсо, сиздер ошолор менен биргесиздер. Баардыгыбыз биргебиз. Анткени сиздерди көрүп, мүчөсү со адамдар өзүнүн берген, Кудай берген ден соолугуна шүгүр кылуу үчүн, сиздер көп алдыга насаат кылуу үчүн, сиздер жашоого бир стимул бериш үчүн ушундай акыбалды убактылуу гана берилген деп ойлойм. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, бул убактылуу нерсе. Ошондуктан баардыгыңыздарды бүгүн ошо астыңыздарга дасторкон жайган. Ошо эжеке сиздерге чоң рахмат. Сиздердин коомуңуздарга чоң рахмат. Биз дагы мамлекет тарабынан кандай шарттар, кандай мүмкүнчүлүктөр болсо, ошонун баардыгын кылганга аракет кылып атабыз. Биздин кызмат, сиздердин ыңгайлуу жашооңорго шарт түзүш, сиздер коом менен биргеликте эч кандай bir мындай чектөөнү сезбей, биз менен аралашып, кандай биз толук укукка ээ боло турган болсо, сиздер да ошондой толук укукка, толук мүмкүнчүлүккө ээ болушуңарды мен каалайм. Ошол биздин милдетибиз, ошондой шартты түзүш, мен айтат элем, ушу биздин мамлекеттик органдардын милдети. Маалымат иретинде кыскача айтып коеюн, Кыргызстанда ушундай мүмкүнчүлүк чектелген адамдарга карата бир топ программалар, бир топ алгылыктуу иштер болуп атат. Бирок мен айтат элем, булар дагы жетишсиз. Булар дагы жакшыртыш керек, буларды дагы жакшы жолго коюш керек. Азыр эми райондук администрациясынын ичине бир белегибиз бар эле, биз да кургон келе алган жокпуз. Областтык мамлекеттик администрациясынын салам бираздан да. Президенттин Чүй областында ыйгарымдуу өкүлү губернатор Нуру Жайылбековичтин өзүнүн акчалай сыйлыгы бар да, Кемелбек уулу Канжарбекке 10 000 сом өлчөмүндө, андан сырткары Өмүрбек кызы Сафияга. Ошого 10 000 сомдон 20 000 сом өлчөмүндө ошо областтык акчалай жардамы. Ошону кабыл алганыңызды суралат. Кадакей кол чабуулардын боштоосунда тапшырып алалык, Панфилов районунун тургуну Алибаева Райханга, Райхан эжекебизге келиңиз. Ушул коляска жүрө турган, сиздердин барылбай турган жерге барганга бир шарт түзүсүндө ушул биздин атыбызда ушу колясканы алып коюңуздар, уруксат бериңиз. Кол чаап коюңуздар. Урматтуу майрам ээлери, сиздер өзүңүздөр көрдүңүздөр, сиздер үчүн бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Сиздерге Алла Таала бекем сабырдуулук берген болсун, бекем ден соолук берсин. Дайыма ушундай маанада дасторконубузду, ушундай майрамдык дасторкондордо жолугушканды Кудайым насип кылган болсун. Иштериңиздерге ийгилик болсун, үй-бүлөңүздөргө тынччылык болсун, өлкөбүздө стабилдүүлүк, аманчылык болсун. Бардыгыңыздардын майрамыңыздар менен. Чоң рахмат, калуу тилек кабыл болсун, белектер бут болсун. Кандай сепкеріңіз деп тұрғындар, мына осындай жақшынақай, сонын қалу тілектеген қайрадан жалпыңыздар үшін деп Абдумалик Шерматов ағамды шақырайын келіңіз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Урматтуу айымдар жана мырзалар,
Kımbattı bugünkü saltanаттın, ülpöttün eğeleri, urmatlı konuktor, kımbattı mümkünçülüğü çektelgenler деп айтқым келбейді да. Сіздер дағы толық қанды өле жақсынақай инсансыздар қымбаттыңдар. Мен үй білем атынан, Айнагүлімнің атынан сіздерге жалынды ыстық салам айтып, сіздерді қолдап дайыма. Өміріңіздерге береке тілеп, дайыма қымбат сіздердің жашауыңыздарға игілік қалаймын. Андықтан Айнагүл Исмаилова деген қызды танисыңдар ма? Вечный қыз бала да, қолша боласыз Айнагүл Исмаилова. Патриот, оратор, жоқтан барды қылған инсандардың қыздардың берейін. Айнагүл Исмаилова. Классташ деп қоям, екеуіз, мен 65 жыл 64 екен, баяғы сапарлаш классташпыз, андықтан Айнагүл, рахмат. Әрбір адам өзі әрекет қылбаса, бұл жашоуда сен өзің майыпсың. Майып болбай тұрып майыпсың да, сосын бірақ майыпсың. Не үшін сен әрекет қылбайсың. А бұлар мүмкіншілік шектелгендер емес, бұлардың рухани байлығы өте күшті, сезімі күшті. Ошондықтан мен сіздерге игілік қалаймын. Өмірің ұзын болсын, мына Айнагүл әрекет қылып, сыйға жатасың, қанша мүмкіншілік шектелген біздің инсандарды қосып жатасың, әкімшілікке жүріп жатасың, өкіметке жүріп жатасың. Аллах саған өмір берсін, денсаулық берсін. Мен шолақпын, бұтым жоқ деп, ошон үшін жүресің де сен. Дағы бір жол қолшапқа болмашы құрсын. Андықтан бұл жерде коляскада отырғандар, коляскада отырдың деп айтпағыла. Бисмиллахи, нұрбатайыз. Аллах Тағала келген әмірі өте күш. Ошо күшті пайдаланып, бір ғана кімге сыйыш керек? Аллахқа. Біреуге жалтыра, адамға адам жалтыра баш керек. Аллахтан келсең, Аллах любой келіп, сенімен мәмілешіп қойып керек. Андықтан ұрматту, бүгінгі Жақсынақай салтанаттың қонақтары, ұрматту біздің Панфилов районымыздың әкімі ағай, қолшап болаш аға. Ұлы басыны кичүү қылып келіп, менің бордоштар білі, земляктар білі, Панфилов қалықтар білі деп келіп қойғыңызға рахмат. Жана мүшелерге, бұл жерде соцфонд отырады да, арқандай мекеменің жетекшілері отырады. Мұна мен жанек досым деп қойым соцфонд, қанша әрекет қылатын батондар, ұшыл жерде мэрияда іштегендер, бүт ұшыл өкіметтің мүшелері. Жанмат, рахмат сіздерге көгіл бұрып кеп қылғаныңыздарға. Бір қолшақ балға тұрады. Андықтан біз Айнагүл өкіміз, баяғы ел адамы болып, үшіншалық елге қызмат қыламыз. Біздағы Айнагүл салымымыз болсын, ұрдап қойылы. Сен бүгін өзіңіздерді кенен таштап, қарыз-сарыздарды ұнытып, торымыздарды қой беріп, гүліп, шаттанып, ертеңгі күнгі Жақсынақай жол салысыңыздарға мен шын жүректен тілектешімін. Тағдыр бұл әрбіріміздің башымыз. Біреу жығылып кетсе гүлбеш керек. Біреу көтеріліп кетсе тақпаш керек. Көтеріліп кеткен адамды қолдап қош керек. Жығылып кеткен адамды көтеріп, аяқ сүйек қойсаң, Аллах Тағала келіп саған береді. Айнагүл Абазова сөзі Өскенбай Бердібектікі, обончы атқарушы композитор Бақыт Мамаевтікі, атқарушылар Айнагүл Абазовадан, жана Абдымалик Шармадов. Маэстро, жұмысты шығарып береді. Қол шақырасы. Kızım can şu
Бар болsun біздің Панфилов районы, бар болsun біздің мэриямыз. Қайында шары жаша, Панфилов жаша, ура деп болмачы. Анда білсек біздің салтанатымыз уланат. Чоң рахмат, талантыңызға тәзім. Біз сіздерменен сыймықтанабыз. Келгіңіздерге қайрадан бұл жерге қалатырек сөз Панфилов райондық емгек социалдық қамсыздығы жана миграция башқармалығының басшысы Жапарқұлов Жаныбек Мамбетжановичке беріледі. Саламатсыздарбы, бүгінгі салтанаттың қатысушылары, мен сіздерді біздің башқармалықтың атынан терең разышылық менен құттықтаймын. Бүгінгі ел аралық денсаулығының мүмкіншілігі шектелген адамдардың күнін деп белгілеп атабыз. Біздің айта кете тұрған нәрсе, сіздер кешіріп қойыңыздар. Бүгін шу чакан эле ар бир айыл өкмөт менен кеңешип сіздерді чакырып атабыз. Колдон келсе, мүмкіншілік болса, біздің районда 839 адам бар. Шулардың барын чакырып чогултсак жакшы болмок. Құдай бұйырса, дағы алды да, айна білеже. Көп нәрсені жасайыз қо деген үмітіміз бар. Біздің башқармалық министрлік, өкмөт тарабынан көп іштер атқарып атат. Аны өзіміз жон терибиз менен көрүп атабыз. Мына акыркы 2 жылдын ичинде жаңы бийлик келгенден бери өзүңүздөр байкап атасыздар. Мурунку пособиянын жөлөк пулдун өлчөмүн билесиңер да, туурабы, 1,5-дан 2ден эң жогоркусу 3дөн болчу. Азыр мынакей 8.000ден алып атабыз баарыбыздан. 6.000ден чыкты, 3 эсе көтөрүлдү. Мунун баары өкмөттүн акырын талыкпай иштеп аткан эмгегинин жыйынтыгы деп билсек болот. Бөлөк адамдын жардамына муктаж, персоналдык ассистент боюнча да айта кетиш керек. 2 жыл 18 жашка чейинки балдарга берилип жатты 6.000ден, азыр 4.000ден. Азыр 6.900дөн барлык республикадагы болгон адамдарга бериле баштады. Июль айынан баштап, аны да сіздер өзіңіздер жақсы білесіздер. Ошон үчүн биздин өкмөт тарабынан жакшы эле иштер башталды. Кудай буйруса дагы алдыда сиздерге камкордукка бөлөй турган көп иш-чаралар бар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен Айнагүл эжеге биздин чогуу ушул ишти ат көтөргүс жүктү көтөрүп, мынакей өзү коляскада отурса дагы колу бутуп со адамдардан 2 эсе көп, 3 эсе көп чуркап мынакей мондай иш-чараларды өткөрүп атат. Биздин мамлекеттик администрациясына жана да айта кетиш керек. Биздин айыл өкмөттөрүнө мэриянын чоң салымдары бар. Кудай буйруса дагы алардын атынан да сиздерди куттуктап кетелик. Рахмат. Азыркы кезекте болсо сөз Жайыл жана Панфилов райондорунун байыптар бирикмесинин төрайымы Исмаилова Айнагүл эжекебизге берилет. Саламатсыздарбы, бүгүнкү ардактуу коноктор. Бүгүнкү күнүңөр менен эс алып, ойноп, күлүп, эч качан чөкпөй, жакшы отуруп бийлеп, жакшы отуруп бергилер бүгүн. Кетпегиле, тамак да бар, ичкиле, тартынбагыла. Мен эмне демекчимин? Ушу бүгүнкү күнгө карата майрамдык уюштуруп атканыбыз биринчи Панфилов районунун администрациясынын башчысы аябай чоң рахмат. Кандай биринчи кат тапшырдым, ошо боюнча кабыл алышып, бар айыл өкмөт мэринен бери чуркашып, мына силерди алып келип, могу жерде уюштуруп отурабыз. Силер айыл өкмөтүнүн тарабынан подаркабыз бар. Ошону дагы азыр таратабыз. Андан тышкары сак заводдун сахар берген, аны таратабыз. Андан тышкары Нур Маматова, Нургүл Кайыңды шаарынын Искендер магазининен подаркабыз бар, аны таратабыз. Андан тышкары Залкар военкоматтын атынан подаркабыз бар, аны таратабыз. Андан тышкары Манат холдинг фондуна Алмаз деген ушу мынакей кафебизди уюштуруш үчүн чоң спонсор болуп берди. Азыр жол алыс экен, келатат, азыр жетем деди, может өзү келип калат Кудайым буйруса. Эми эмне деп айтам? Эч качан чөкпөгүлө, оорубагыла.
мүмкүнчүлүгү чектелген десе, мүмкүнчүлүгү чектелген деп жата бербей, биздики только кыймыл аракетибиз эле чектелген, калган жашообуз астыбызда. Аракеттенсек баары болот. Мына мен өзүм башыман өтүп, өзүм майып болгон үчүн мен силерди бүт жол теремен сезем. Кандай майыптын кыймылы кандай эмне? Даже эки көзүм көрбөй, эки бутум баспай калганда дагы ушул коомду түзүп, швенцех ачып, ушул жерде аракетимди кылдым. Кудайым мынакей берет экен. Силерди ушунчалык эме ойлоп жүрдүм элем, ушул күнгө жетемби деп. Мына жеттим, силердин араңарда отурам. Барыңар аракет кылгыла. Эч качан мүмкүнчүлүгүбүз чектелген эмес, жашообузда, алдыбызда жашообуз. Андан тышкары Сокулук району боюнча, Чүй областы боюнча майыптар коомунун директори, жаш майыптар коомунун директори Муттубек Эрнис ошол менин постоянно үйрөтүп, эже иштеңиз, иштебесеңиз болбойт деп дем берди эле. Өзү ооруп келе албай калыптыр. Ошонун жардамчысы Көккөзүп Бакыт келип ошонун олдуна сөз сүйлөп кетсин. Урматтуу бүгүн салтанаттын катчылары, урматтуу бүгүн жетекчилердин биринчиден ушул Кара Балта шаарынын мэрине, Кара Балта шаарынын Пампиловка айылынын ушул мэрине, районунун мэрине, башка жерде бүгүн Айнагүл эженин салтанаттуу ушул инвалидтер күнүнө баарыңыздарды куттуктайм. Бүгүн майыптар күнүнө баарыңыздар чындын соолук, узун өмүр, орунбасарыбыз, мен өзүм келдим. Жетекчибиз бүгүн президенттин эмесине катчы бошондуктан келе албай калды. Ошого кечирим сурайбыз, өзү келсе болмок. Анан ушул жетекчилердин атынан сиздерге терең ыраазычылык. Кара Балта шаары быйыл 100 киши тосуп атсаңыздар, эндиги Пампиловка району быйыл 100 киши тосуп атсаңыздар, эндиги жылы 1000 кишини тосгонго Айнагүл эженин кудурети жетсин, Кудай буйруса. Быйылкы ушул салтанаттуу кечеге бардык коноктор келишиңиздерди, коноктор ушул тас торкунда эмне жайылса Айнагүл эженин кошун салган жана адамдарын айтып кетпедиби? Ошолорго Аллах разы болсун. Ушул майыптарды канчалык колдосо, ушул майыптарды канчалык бүгүн сүйүндүрүп атса, Алла Таала мекелде кылып берсин ушул соогун. Бардык ушул Айнагүл эженин быйылкы ачылып, мына 2 жыл болду Айнагүл, 3 жыл болду. Айнагүл эженин ушул Сокулукта да шиенисек бар эле. Жок, мен өзүмдүн айылыма барып ачам деп мына тырмыш отуруп келип ачты. Кичине болса да жетекчибиз колдон келсе жардам бердик, колдон келсе аракет кылдык. Мына 100 киши тосуп атат быйыл. Эндиги жылы Кудай буйруса канча Кара Балтада канча инвалид болду, ошонун баарын ушундай кылып тас торкунубузду жазып, ушундай кылып аракет кылып, Кудай буйруса мерге да рахмат. Ушуну колдоп, Айнагүл эжени кирип келгенде ушул кабыл алып, ошону жетектеп, ушу Айнагүл эжеге жетекчилерине, Пампиловка жетекчилерине чоң рахмат. Ыраазычылык биз Сокулук районунун атынан. Кече биз 300 кишиге чай бердик. Айнагүл эже дагы ушундай 1000 кишиге, 100 деген кишиге. Мен жанымда турат, ал киши да сүйлөп койсун, урматтуу. Bayramlıklar menен bayramlık деле айтып кеткен, бирок баарыбызга ушул эле күндү насип кылыптыр. Барыңыздар менен жүз көрүшкөн абдан кубанычтамын. Айнагүл эже, келин соолук, узун өмүр, бакубат жашоо каалайм. Ушундан да өнүгөрүңүздөр, өсө бериңиздер. Биздин коомдун атынан жанагы Эрис Муктуекова жетекчибиздин атынан сизге ыраазычылык катуу тапшырып коюңуз Söz sizde. Биздин жетекчибиздин атынан. Жетекчилердин атынан кабыл алып коюңуздар. Дагы бир жолу бир дүркөрөгөн шаңды кол чабуулар болсун мына кетип анда. Рахмат, бар болуңуздар. Ушул биз сүйлөгөндөн кийин мен бийчилерди таап келгем силерге, атайын ушул шамды бир музыка менен биздин өзүбүздүн бийчибизди таап келгенбиз.
кошулуп бийлеп коебуз. Уруксат берсеңиздер,
çıktım geldi canımdan ay sana bayramam sana bayramam ömür çirkin bir gelip bağrımıza bak verip bağlayıma cazıldan ay ölüm sen belek suyum sen belek ömür çirkin bir gelip bağrımıza bak verip bağlayıma cazıldan ay ölüm sen belek suyum sen belek Fadil'de başkanım Fadil'de. Damlasam, gözümün ağrımasam, o kızların içinden ay sararmasam, sararmasam, ömür çirkin bir gelir, ağrımızda bak verir, bağlayırma cazımdan ay ölüm sen benim, suyum sen benim, ömür çirkin bir gelir, bağrımızda bak verir, bağlayırma cazımdan ay ölüm sen benim, suyum sen benim. Şarkı çalın. Kolçak kola eskimiz yaşaka gitmeyiz. Kolçak kola çap 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 çap. Ağay, aklıma bak. Rahmat istedim. Merge rahmat, Janibekке rahmat. Шығып, көрдіңіздер ме ол жерде дағы соқылыққа келген біздің kodamız айтып кетті. Жетекшілерге rahmat депші. Ал жерде медиктер бар бізде, медиктер бар. Медиктер жөнінде ыр жазылған да. Есітші медиктер күнде шақырып қойсаңыз, Айнагүл екеуміз барып, елілемей ауырып қыла береміз. Анда өтсе, таптың ба балам? Кеттік енді біз, медиктер қардаймыз, кеттік, ортаға.
майрамдык маана жүзүңүздөргө күлкү тартуулаган ушундай биздин сыймыктана турган Абдымалик Шерматов агайыбызга терең ыраазычылык билдирем. Мен сөзсүз ишенем, сиздерге канчалык булар күлкү тартууласа, канчалык сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрсө, Алла Таала буларга сөзсүз ыраазы болот. Кычпындай дагы дерсе, Алла Тааланын алдында bir hacır sevgisiz. Ошондуктан мен айтат элем, бүгүн эң бактылуу күндөрдүн бири. Көптөгөн жыйындар болот. Биз көптөгөн жыйындарга чыгабыз. Бирок бүгүнкүдөй сиздердин күлкүңүздөрдү көргөн мен үчүн дагы өтө бактылуулук, өтө жакшы сезим тартуулады. Мен сиздер менен болгонум үчүн абдан Кудайга миң мертебе ыраазычылык айтам. Андан сырткары урматтуу ушу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, бардыгыңыздарды сиздер кичине мүмкүнчүлүктөр чектелген менен укугуңуздар чектелген эмес. Сиздер биздер элесиздер. Сиздерге биз кам көрүү биздин милдет. Андыктан бардыгыңыздар кандай маселе болсо дагы биз албетте мойнубузга алабыз. Толук сиздерди камсыз кыла албай атабыз. Бирок сиздерди түшүнүү менен кабыл алып, биздин кызматыбыз сиздер үчүн. Байрамыңыздар менен аман болуңуздар, оорубаңыздар. Рахмат. Айнамызга сизге терең рахмат. Терең ыраазы. Кудай буюрса сиздер менен дагы Алла Таала канча иштенге мүмкүнчүлүк берсе, дайым сиздер менен тыгыз шалбаранга биз сөз беребиз, аракет кылабыз. Рахмат. Кадайки келиңиздер эми туугандар. Мындай кылалы азыр Айнагүл эжекем бул жакта алып келген белектерин тапшырганча жалпыңыздар үчүн деп кайрадан сиздер үчүн Айтолкун талай жүрөгүңүздөр жаш болсун, жүрөгүңүздөрдө сүйүү болсун деп сиздер үчүн жаш сезим акторду тартуулоого уруксат этиңиздер. Кадайки келиңиздер. Эң башка билет кылсаңыздар да келиңиздер. Just
Өте мақұл. Қол шапқыңыздар қымбаттандар. Рахмат Нұршәкен, Азамат. Рахмат, айтқаныңыз келсін, келіңіздер. Бүгінгі күніңіздер, байрамыңыздар көңілді болсын дейді дағы. Айна өлежеке, белектерісі бардығын тапсырып болдық па? Болар екпізен микрофонды берейін сізге, келіңіз. Айыл өкметінен мерден ұйышылған подарканы әрбір айыл өкметінен келіп ондан алсаңыздар. Әрбір стол қолы ондан қойылып. Әрбір айыл өкметтің соц қызматкерлері келсеңер, жерден анан өзіңіздің столыңарды білесіңіздер, келіп ондан алып. Шардан Ермекбай ұлы дастан келіп тұр. Ошол тос беріп қойылық, ошол сүйлеп қойсын. Саламатсыздар, урматтуу апалар, аталар, жалпыңыздарға салам. Бүгін Дастан байке өзі бір иштер боюнча келбей қалды. Мен атым Залқар. Кудай бурса ошол бүгүн Айнагүл эженин ошол швейный цехке жардам керек дегенден ошол швейный цехке бирке өзүбүздүн колубуздан келишинче жардам алып келдик эле. Андан сырткары Айнагүл эжеге өзүңүзгө дагы ушул атайын коляска алып келгенбиз. Ошону аз да болсо көптөй көрүп алып коюңуздар. Мындан кийин бул биринчиси болсун. Кудай буйрса мындан ары да толтура жардам берүүгө аракет кылабыз. Колубуздан келишинче сиздерге жардамыбызды беребиз. Мындан ары дагы жакшылыгыбыз токтобойт, улана берет. Ай рахмат, мыкты калатынек болду. Эрмекбай уулу Дастан мырзанын атынан келген Залкар мырза болду. Жакшы сонун калатынеги менен жана ошондой эле эң мыкты белеги менен. Бул аз да болсо көптөй көрүп алып коюңуздар. Бул жерде 200 000 сом акча. Ошол швейный цехтерге жардам болсун. Анан белегибиз ичке машинасы турат, түшүрүп беребиз. Сак саламат отуруңуздар. Карап отуруңуздар. Биз болсок тамактын алдында деп кайрадан жалпыңыздар үчүн жакшыга чыгармаларды тартуулап туралы. Сиздер болсо жаркылдап, күлүп жайнап, тамагыңыздар таттуу болсун. Тамак карап отуруңуздар. Акылбек Сатаров агамдын жакшыга чыгармасына көңүл буруңуздар.
саламатсыздарбы? Алтын апалар, алтын аталар. Biz Жөнөкөй ата апалар эмеспиз. Biz деген Кудайдын жакшы көргөн ата энелерди биз биринчиден баарыбыздын майрамыбыз менен ден соолукта болушун, балдарыбыз аман болушун. Кудайдын кылган экен, көтөргөнгө көтөрбөскө арга жок экен. Көтөрөлүк, буга да Кудайга шүгүр дейлик, тоого кылалык. Балдар ушинтип маңдайыбызда ушинтип тойлордо тойлоп жүрөт. Анан бизге Айнагүл эжебизге, бизге Айнагүл эжебиз баарыбыз капа болуп калды. Баарыбыз шукоонун ичинде элек. Эжебизге ден соолук каалайлык, ишине ийгилик каалайлык, балдар менен аман болсун, ойлогон ой максатына жетсин. Эже, аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Эже, ушунча кишилердин алдына мен сизден кечирим сурайм, кечирип коюңуз эже. Анан эжеге ушунчалык рахмат. Балдарыбыз ушу күндө аябай бүтүп да жүрчү, баарыбыз күтөбүз. Бүгүнкү күн балдар үчүн майрам болду. Бирок ата эненин ичинде көп оор нерсе болуп турат. Буга да шүгүр дейлик. Бизге жардам берип, кол сунуп, кол берип аткан бардык райондун башчыларына, айыл өкмөттөргө ушунчалык рахмат. Башыбызды ийип таазим этебиз балдарыбыздын ордуна. Балдарыбызды текке калтырбай ушу күндү бизди майрамдатып койгонуңузга чоң рахмат. Аман болуңуздар, оорубаңыздар. Сиздерге да ийгилик каалайбыз, ишиңизде ийгилик болсун. Биздин акимибиз ушундай келип, балдарыбызды бийлеп, ырдап, калуу айтып, подаркаларын, белегин берип атканга ушунчалык сүйүнүп атабыз. Бизде райондо биринчи жолу болуп атат бул. Мындан да өркүндөй берсин, өсө берсин. Мындан да көп балдарга жардам берип турушсун. Бизди четке калтырбаганыңыздарга чоң рахмат. Биздин балдарда кичине эле бир эле кемчилик болбосо, бизге окшогон, сиздерге окшогон эле адамдар булар. Бир тике эле кемчилик бар. Буга да Кудайга шүгүр дейли. Бул Кудайдын сыноосу экен. Сыноого дагы кирип атабыз. Эми ошол калган алдыдагы эмне ойлоп, эмне максат кылсак ошолуңуз ишке ашсын. Эже, аман болуңуз. Канча кишини чакырып тамак берип атасыз. Ушулардын батасы сизге да, балдарыңызга да, баарыбызга тийип турсун. Дайыма мындай эмес, 100 эмес, 1000 кишиге тамак бергендей болуп, ошондой даражага жеттиңиз эже. Рахмат, баарыңыздарга рахмат, майрамыңыздар менен. Анан эжеге бир эми апа да бул бизге бар бирөөсүндө улуу, бирөөсүндөн кичи болсо да баарыбызды коом кылып ачып аткандай бул бизге апа. Ошо апабызга башына бир жоолук салып, ак жоолук салып апа кылып, чоң апа кылып алалы. Ай рахмат. Бар болуңуздар, кала тилектер кабыл болсун, белектерибиз кут болсун дейли. Ал эми бүгүнкү майрамыбыз өтө жакшы, көңүлдүү өттү дегендер. Музыкасы жок эле бир дүркүрөтүп кол чапып коелучу канаке. Ай азаматсыздар, рахмат, бар болуңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун дейли дагы. Ал эми бул жерге кайрадан жыйынтыктоочу сөздү. Да бир жолу саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүн салтанаттуу кеченин катышуучулары. Бүгүн абдан бир чоң бир күн болуп отурат. Өзү ар бирибиздин ушу бейлибизге жараша ушу аба ырайында күн тийип жарык болуп турганына кандай сонунда. Анан бүгүн мынакей ушу иш-чаранын өтүшүнө ушу Айнагүл эже, сизге айыл өкмөт башчылары, Кайынды шаарынын мэри, биздин администрация мынакей мен келгениме да мына бир ай, толук бир ай болду. Келип алып эле ушу бүгүнкү майрамды Айнагүл эже менен сүйлөшүп, Айнагүл эже да себепкер болду. Кандай кыласыз дегенде сразу чогуу алып барабыз, чогуу өткөзөбүз, чогултабыз.
Biz şu майрамды өткөзөбүз деп. Бүгүн мынакей оюбуз ишке ашып, мына кандай көңүл көтөрүлүп, ар бир ата-эне ушу бала деп жашайт экен. Мынакей кичинекей балдарыбыз жүрөт. Бала деген кымбат дегендей. Ошо бүгүн ушу келип мына айыл өкмөттүн соц артисттери, кызматкерлери ушу биздин ушу жарандарыбызды алып келип, ушу иш-чарага катыштырып алып келгениңиздерге чоң ыраазычылык барыңыздарга. Ушу сиздерге баарыбызга чың ден соолук, узун өмүр, бакубатчылык, ушу келе жаткан ушу мынакей саналуу күндөр калды. Ушу жаңы жылыбыз да жакындап калды. Ушу жылыбыз келе аткан жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Биз сиздерди ушу мамлекет тарабынан, ушу райондук тарабынан эч качан унутпайбыз. Ар дайым ушу көмөгүбүздү көрсөтөбүз. Мындан тышкарыда жер-жерлеринен ушу жардамдар көрсөтүлүп атат. Бүгүн иш-чарабыз аябай сонун көңүлдүү өттү деп сенеп, сизге рахмат айтайын. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бүгүнкү айтылган каалоо тилектерибиздин бардыгы кабыл болсун. Жалпыңыздар үчүн дагы бир жолу мынакей агайыбыз айтып өткөндөй эле келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыбыз жалаңгана жакшылыктын, молчулуктун, токчулуктун, ден соолуктун жылы болсун дейли дагы. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бүгүнкү 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелгендердин эл аралык күнүнө карата өткөрүлгөн райондук иш-чара соңуна келип жетти. Саламаттуу болуңуздар. Жалаңгана ушундай майрамдардан бир гана жакшылыктардан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Бар болуңуздар, сак болуңуздар. Көрүшкөнчө дейин дагы кайрадан мен микрофонду Айнагүл эжекеме берейин. Ар бириңер өзүңөр алдыңарда эме биздин Кайыңды шаарыныкы мага келип кеткиле. Кайыңды шаарыныкын өзүм бияктан таратам. Оба, сөзсүз түрдө буйрса дагы бир жолу тактабарды окшойт. Кайыңды шаары унутпастан Айнагүл эжекемен жолугуңуздар. Чоң рахмат бардыңыздар, чоң рахмат, бар болуңуздар. Жакшылыктардан көрүшкөнчө.